Geçe жана мурдагы күнү Женева шаарында Кыргызстан Бириккен Улуттардын кыйноолорго каршы комитетинде отчет берди. Ички иштер министрлигинин, баш прокуратуранын, саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү ошол жерде чыгып сүйлөп, колунан келгендин баарын жасап атканын, бирок мыйзамдарда кемчиликтер көп экенин айтты. Ал эми Кыргызстандын кыйноолорго каршы коалициясы өз алдынча отчет даярдап, аны Бириккен Улуттарга жиберген. Эки нерсени белгилесе болот. Кандай болосун деңгээлде, кандай болосун отчет берип жатканда, Кыргызстандагы жетекчилер, аткаминерлер мыйзамда эмне деп жазылганын айтат, бирок ал жазылган нерсе аткарылбай жатпайбы? Эң негизги маселе болсо, мыйзамдарды бийлик өзү бузуп жаткандыктан башкалардан мыйзам аткарууну талап кыла албайт. Экинчи нерсе менталитет. Мыйзамдар жөн гана сыртында жазылган жылтырак нерсе, ички турмуш болсо такыр башка, жана бийлик дагы, коом өзү дагы ошол ички эрежелер менен жашайт. Ошол себептен кимдир бирөө адам өлтүрсө дагы, анын туугандары ошол өлгөн адамдын тажиясын жана Куран окутуусун, Куран окутуу милдетин өзүнө алат дагы, анан өлгөн адамдын туугандары дагы, өлтүргөн адамдын туугандары дагы отуруп алып, бирге чай ичип эт жейт.